мен унчукпай эле коеюн дедим эле, бирок Алишер Ташбаевич көтөргөндөн кийин ошо мен биринчи суроом процедурный да. Бизде комитетте болгону 8 эле мүчө бар да. Анан ошонун 4-өө жетекчи да. Ар бир рядовой депутатка бирден жетекчи да. Бул кандай муктаждыгы бар дейм да. Ошондуктан биз бул жагынан биз эме жакшы да Нулифар кошулуп калды, 4-өө болуп калдык. Ата 3 жетекчиге 3 депутатка 4 жетекчи болуп калдык. Анан бул жагынан биз мындай карикатура, анекдот боло турган эле болуп калдык да. Ушул жагын ойлонуштуруп көрсөңүздөр. Биздин кичинекей комитетке бир зам достаточный. Амыкан Батырбекович. Мен жооп керек эмес мага, мындай эле для информации да. Анан ушундай эле жетекчилерди көбөйтүп, таза суу маселесин да чечебиз деп атабыз да. Сиз аким болуп иштедиңиз, бир жолу эмес, көп райондорго. Мен губернатор болдум. Балбак Зарлыкович губернатор болуп иштеди. Ошол таза суу өзүнчө болгондо деле ушундай эле бардак болчу. И бияка кошулганда деле ошондой эле бардак. То есть не в этом дело. Мында кеп мындай эмес. Кеп жанагы иштин уюштуруусунда. Ошондо кеп болуп атат. Системанын жоктугунда, пландын жоктугунда болуп атат да. Ошондуктан мен экинчи суроом мына Жолдошбек Матеновичке. Сиз айттыңыз, сиздер кура турган, оңдой турган объекттерди таза суу боюнча Минфин берет дедиңиз, туурабы? Бекитет. Бекитеби же береби? Бекитет. 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 Тизмени бекитип. Тизмени все-таки сиздер түзөсүздөр. Тизмени тиги биз сунуштайбыз, түзөбүз. Сунуштайсыздар. Так, анан ошого жараштуу мына таза суу боюнча биздин канча айыл шаарлар таза суу менен толук кандуу камдалган? Кыргызстанда 1905 калктуу конуш бар экен. Ошонун ичинен 1873 бул айылдар экен. Жок, процентное отношениеден эле айтып коюңуз. Канча проценти толук кандуу камдалган? Ошондо ошо 346 айылда суу тутумдары такыр жок деп аныкталды. Жок, сиз аябай эле мага Амыкан Батырбековичке узун жооп берет экенсиз. Кыска эле суроо берип атам. Канча пайызы толук кандуу камдалган? Жарымдай 50%. Видите, проблема, правильно? Это большая проблема. Азыр эми жанагы очистной сооружениялар боюнча канча пайызы камдалган? Ушул шаар айылдарыбыз. Айылдарда вообще очистной сооружение жок, правильно? Очистной сооружениялар андан да аз, өтө эле аз очистной сооружениялар. Вот, это чоң проблема. Өтө чоң проблема. А эгер буга еще мусорду кошо турган болсок, это вообще кошмар болот. Катастрофа. Анан ушуну сиздер территориалдык өнүгүү деген түшүнүк бар. Ошондой сиздерде программа барбы, территориальный өнүгүү деген? Ошол территориалдык өнүгүү деген түшүнүккө эмне кирет, айтып бериңизчи. Вот как Госстройдун жетекчиси катары сизге мен суроону берип атам. Территориалдык өнүгүүгө эмне кирет? Андай территориалдык өнүгүү деген бизде программа азырынча жазалы элек, бирок ошол жыл сайын тиги план действия председателя, директора деп агентствонун планын түзөбүз. Ошо бир жылда аткарыла турган жумуштарды ошо жерге камтыйбыз. Жок, сиздер алар план эмес, я более чем уверен. Бул просто жанагы дорожная карта, так называемая. Дорожная карта там, да. А дорожная карта — это просто набор добрых пожеланий. Или жөнөкөй айтканда хотелок, орусча айтканда. Набор хотелок. Хочется вот это сделать деген да. Ошондуктан мен сиздерге айтып берем, ушундай территориалдык өнүгүү деген программаны түзүш керек. Себебен как раз ошол бүт бар жок өнүккөн экономиканын жана инфраструктурасы өнүккөнү ошол территориалдык өнүгүү деген түшүнүктүн ичине кирет. Биринчиден, кайсы шаар, кайсы айылдар бүт барды план менен өнүгүш керек. Анан ошол пландын негизинде ичинде анан кийин кайсы заводдор курулат,
канча мектеп курулат, канча эме здравоохранениянын, то есть социальный инфраструктура канча жол, ошонун пайда болот. Туурабы? Анан ошого жараша анан кийин канча суу керек болот, ага канча очистной сооружение керек болот. Анан кийин канча мусорный полигон болот, канча завод керек болот. Ошонун чыгат. Ошонун анан кийин жана финансылык эме каржылоо башталат. Туурабы? Ошол бобой кандай сиздер мындай эмедейсиздер? Сиздердин азыр планыңар вообще эле, значит, по состоянию эле экен да. Ошол 50% суу жок эмелерди акча бөлүнүп калса эле так, моуну по состоянию деп эле кылат. Эч кандай план жок да. Эч кандай перспектива жок. Анан биз каяка өнүгөбүз? Кандай өнүгүү болот? То есть мен азыр могу эмелерди даже сурагым деле келбейт да, детальный вопростарды. Это вот из пустого в порожнее. Силер мындай уюштуруу ишиңер жакшы тартипке салынбаса, пландашпаса, перспективасы менен болбосо, бөлүнгөн акчаны деле жок кыласыңар да. Кана ошонун аркасынан мына канча акча бөлүндү. Таза сууга, ирригацияга, айрыкча таза суу эмелерге. Ошонун акча кана, результаты кана. Бүт эмелер, донорлар исключительно эмелер барды ошол жака жумшалат, акчалар. Ошонун анализине эме кылдыңар, ушул убакка чейин таза сууга, эмеге, очистной сооружениеге чейин 30 жылда канча акча бөлүнүптүр? Анализ кылдыңарбы? Андай данныйлар бизде бар. Канча бөлүндү акча ошого? 2000 жана 2014 жылдары бул 111 миллион евро суммасында. Жалпы 30 жылдын ичинде канча бөлүндү? Эми тиги 2000 жылга чейин кандай бизде информация менде жок экен. Аскар Сулайман жооп берип койгула канча? 2000 жылдан баштап бар. 2000 жылдан баштап 14 жылга чейин 111 миллион евро тиги суммасындагы инвестицияга карыз алынган, инвестиция тартылган. Андан кийинки 14 жылдан баштап 558 миллион дагы инвестиция тартылды. Итого почти миллиардка жакын, туурабы? 700 800 миллиардка жакын, 800 миллионду. Бул көп акча да. Эгер правильно организовать. 800 миллион евро менен, извините, доллар менен почти миллиард бул. Ошол убакта курс менен эсептесе. 1 миллиард доллар менен, извините, таза сууду жөн эле баарын ар бир үйдүн ичине киргизип койсоңор болмок. Качан ушундай программаны түзөсүңөр? Качан мындай мамлекеттин деңгээлиде иштейсиңер? Айыл өкмөттүн деңгээлиде эмес. Силер азыр кылып аткан ишиңер айыл өкмөттүн деңгээлидеги иш. Качан мындай нормальный государственный уровеньде иштейсиңер? Азыркыга чейин биздин жумуштарыбыз ошол эки жана отраслевой тиги тармактар боюнча кабыл алынган мамлекеттик өкмөттүн программасы негизинде эле жүргүзүлүп атат. Эми аны болсо тиги мен сиздин айтканыңызды Жок, сиз көңүлгө алып коюңуз. Я вам замечание делаю, муну давайте эме кылалы. Анан кийин Амкан Батырбекович, пока ушундай болмоюнча, бул бир эле мисалы госстройдо эмес да, это Минсельхозда ошондой. Жалпы эле Мин экономда эле ошондой, бүт эле отраслдар ошондой, Мин энергияда ошондой, бүт эле ошондой да, жалпы. Ошондуктан азыр жаңы биз закон демилге кылып чыгардык, Кыргыз Республикасында стратегиялык пландоо жөнүндө закон, мыйзамда. Ошондо как раз бир бөлүгү, бир главасы территориалдык өнүгүүгө арналган. Ошол эмени бардыгыңыздарды мен сиздерди чакырып кетет элем, ошол мыйзам эмеде жүрөт. Ошону окудуңарбы вообще? Обсуждение кылдыңарбы? Мен катышкам, сиздер тиги 7-этаждагы залда ошол закон боюнча сиз өзүңүз Нуржигит Кадырбеков болуп. Понятно, ошону окудуңарбы? Ошону мындай эме кылдыңар обсуждение. Бир да предложение деги, значит, вы совсем согласны же со всем, да? Ошонунду колдоп койбойсуңар. Мана 15 күндөн бери 20 күн болду. Кабинет министровге жөнөттүк, вообще эч кандай же привет жок, же ответ жок да. Турат ошобойдон. А бул моундай керек нерсе бул азыр. Бардыгыбызга. Ошол закон менен, ошондон кийин бүт министерстволор определенный иретке салып койсо болот өнүгүүбүздү. Хотя бы 5 жылдык алдына карай турган. Ал эме деле турат.
электронный вариантта эмеге кирсеңер, берки сайтка, жогорку кеңеш сайтына турат. Уже 2 айдан бери турат. Алып окуп койгула ошону. Ошондуктан мен силерди ошого чакырып кетет элем. Ошондуктан мен азыр конкрет суроо да бергим келбейт. Ушуну качан түзөсүңөр, качан иштейсиңер? Жок дегенде ошол закон ишке ачыкча, ошол закондун ошол главасын ачып туруп, ошону менен ошого карата, ошол законго карата бир план түзүп койбойсуңар өзүңөрчү азыр, алдын алып эле. Өзүңөр үчүн хотя бы. Жарайт, киришебиз. Ошол мен